Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alamlardan egesi bolgan Allah Taalaga çeksiz mактоолорубуз болсун. Allah Taala çeksiz mактоолорго татыктуу зат. Алам сыймыгы болгон жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салават дуаларыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, аманат мурас берүүсү адатындагыдай түз берүүсүн баштайт. Бүгүн бизде конокто дин таануучу Үркүнбаев Шайлообек устазыбыз. Салам алейкум устаз. Бүгүнкү күндө мына сабагыңызды баштасаңыз кайсыл темадан башталат? Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin ve la qibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hasbi Allahu tevekkaltu aleyhi ve la havla ve la kuvvete illa billah. Ve la havla ve la kuvvete illa billah. Assalamu aleykum telegörüçüler. Assalamu aleykum Müslüman bir tuğandar. Assalamu aleykum rahmatullahi ve barakatuh. Muna ушундай bir sizlerge bir masele aytkanга mümkünçülük bergen uşu Star TV'ge biz razıçılıkta aytabız. Ушундай mümkünçülük berip Allah'tın bir ayatın je bir hadisin jetkirgen mümkünçülük bergenge Allah'ga şükür aytıp, jana mындан ары biz tileybiz Allah subhanahu taala bizdi üzbey uşu bizdi görüştürüp жақшы сөз бұл Аллахтың сөзі, Аллахтың сөзін айтырып, жана жақшы жол, бұл жақшы жолды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткен жақшы жол жөнінде хабарлашып турабыз. Аллах өзі насип кылсын. Мен сіздерге өзім баянымда әлбетте мындан ары да чыга турган болсок, мен көбүнчө эле силерге ушу басымдуулук ибадаттар. Бизге ислам бекитип берген, Аллах субхана таала Куранда бекитип берген ибадат. Жана аны бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылып көргөзгөн, жана аларды кантип аткарган. Ошол ибадаттар намаз болобу, орозо, садака, тауба болобу, хач болобу, же бир тилге келген бир маселелер болобу, бардыгы жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Жана ошону Курандан жана хадистен бир далилдер менен силерге жеткирип, бир кичине маалымат бергенге аракет кылабыз. Ошонун эле алдында мен ушул ибадат жөнүндө маселелерди баштоонун алдында силерге кичине ушу ислам жөнүндө жана дегеле биз эмне үчүн жаралдык деген маселени коскоп ошону айтып кетким келди. Анткени ислам деп алып биз ушу исламды кандай түшүнүшүбүз керек? Буну исламдын орду кандай экенин билбеген ушу мусулмандар, ушу молдалардын арасында эле көптөрдү учуратабыз. Эмне дегенде исламды башка бирдекеге теңип алып, башка бир дин менен окшош экен, ошого барабар экен, ошолор менен достошуш керек экен, ошолор менен башка диндегилер менен азилдешсе болот экен, ошолор менен катнашса болот экен деген мамилени түзүп алган молдолорду да байкайбыз. Ал андай эмес. Ошондуктан албетте Аллахтын кечирүүсү күнөө ишти кылып коюп билбестен жасап, андан кийин дароо тоба келтирген кишилерге арналган дейт. Бул жерде Аллах субхана таала Ниса сүрөсүнүн 17-аятында айтып атат. Тоба кимдерге арналган? Тоба күнөө кылгандан кийин ошол тоба кылып кечирим сурап Аллахка кайрылгандарга арналган Аллахтын кечирими. Бул жерде бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Адамзат болгондан кийин, маклук болгондан кийин күнөөсүз адамзат жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү да айткан, мен да күнөөкөрмүн. Андыктан бул күнөө кылбайм, мен күнөөсүз эле жүрөм. Менин өзүм ачыкмын, мен акыйкаттамын, мен өзүм таптазамын деген бул албетте жаңылышкан адам деп эсептейбиз. Ошондуктан билбестен кылып койдум, кийин билбестен Аллахтын алдына барып мен кутулам деген маселе болбойт. Бул аятта незнание не оправдывает вину деген келет. Билбестен кылып койгон күнөөлөр баары бир күнөө болуп жасылып, бизди акырында жаман жакка апарат. Андыктан биз ошол ислам тууралуу ибадаттарды билишибиз абзел. Эми ислам өзү эмне? Бул тынчтык. Ассалам, бул санаматчылык. Бул бардык бакубатчылык маселени алып келип камтыйт. Мааниси ошондой болуп келет.
Андыктан бул ислам терроризм эмес, террорист эмес, жардыруу эмес, ислам согуш эмес. Ислам өзү аты билгизип тургандай бул тынчтык, бейкутчулук жана бардык жакшы нерсе, ден соолук, бакубатчылык деген нерсени камтыйт. Андыктан шарият маселесинде исламда боло турган болсо, ошол исламга кирген адам Аллахтын буйругуна толук баш ийүү жана тыйган нерсесинен тыйылуу болуп эсептелинет. Мусулман болсо ошол исламда аткаруучу. Бул объект жана субъект дегенде ислам объект болсо, мусулман ошо субъект, аткаруучу. Мусулман. Бул маселеде дагы Аллах субхана таала бизге берген атты мусулманды биз туура түшүнүшүбүз керек. Бизде ушул мусулман бир тууган бурадар балдарыбызда көп маселе туулат. Бизге көп суроо берип ошол эле капырлар, алар менен тарашташып калганда эле мусулман деген эмне? Мусулман деп эле өзүңөрдү атап алыңар дейт. Бул маселе келгенде жооп бере албагандарга албетте илими жок деп айтабыз. Ошондуктан бүгүнкү күнү илим менен камсыз боло алсак, биз эң туура жооп беребиз. Эң туура жооп бериш бизге Аллах субхана таала өзү үйрөтүп койгон. Бул муслим, мусулман. Мусулман деп бизди Аллах субхана таала өзү атады. Аллах силерди Куранда мусулмандар деп атады деп бул Хадж сүрөсүнүн 78 аятында Аллах субхана таала өзү бизге мусулман деген атты берип атат. Жана динди дагы Аллах субхана таала ислам деп бизге атап берип атат. Биз буларга мусулманбыз деп өзүбүздү атаган жокпуз. Ошол эле учурда биз христианбыз деп алар өздөрү атап алды. Биз кришнаитбиз, биз иудейбиз, биз буддистбиз деп ар ким өздөрү атап алган диндер жана ошо диндин ичиндеги аткаруучулар өздөрүн атап алган. Бизге Аллах субхана таала мусулман деп ат койду, биз аны лаббайк аллахумма лаббайк деп кабыл алабыз. Ошол эле учурда албетте Аллахтын алдында кабыл болуучу дин бул ислам дейт. Бул Аль-Имран сүрөсүнүн 19 аятында Аллах субхана таала белгилеп кетти. Исламды бир гана динди Аллах субхана тааланын алдына барганда бардык кайсы диндегилер болбосун, бардыгы капыр болду, отко кетет. Исламда болгондор гана Аллахтын дининде экенин белгилеп кетип атат. Андыктан исламдагылар гана бакыт табат. Мына Аллах субхана таалам ошо кабыл ала турган, жакшы көргөн динин ислам деп атап Куранда бизге белгилеп кетип атат. Ошондой эле Аллах субхана таала мына бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып, неаматымын жакшылыгынын бардыгын биринде калтырбай берип силерге исламдын гана дин болушун кааладым деп кетип атат. Бул Маида сүрөсүнүн 3-аяты. Мына бул жерде Аллах субхана таала бул динге болгон неаматын камтып бардыгын кошо бергенин белгилеп кетип атат. Албетте Аллах субхана тааланын неаматы чексиз, сан жетпейт. Бул силер менин неаматымды санай турган болсоңор, саныңар жетпейт. Бүгүнкү күнү андай компьютер жок и болбойт. Аллахтын неаматы бул сансыз. Ушу бир эле бизге көзүбүзгө берген неаматына албетте толгон токой кандай ыраазычылыкты айтышыбыз керек. Аллах субхана таала бардык неаматын ушу исламга каттып, бул ааламды биздин өзүбүз ден соолугубуздагы өзүбүздүн мүчөбүз эле эмес, ааламдагы неаматтарды жана жер үстүндөгү неаматтарды бардыгын камтып туруп исламга мен силерди ошо исламды дин кылып жана ушул динде өзү ыраазы болгонун белгилеп кеткенин бул жерде аятта айтып атат. Жана ошол исламда гана мен толугу менен бердим деп бул исламды толук менен бизге жеткиргенин маалымдап атат. Мына ушул жерден көп маселе келет. Бидат, кошумча кылыш. Мына ушул аяттын негизинде Аллах субхана таала толук кылып бердим десе, кээ бирлер толук эмес, дагы бирдекени кошуп алып, бул Аллахка атаандаштык болуп калган үчүн Аллахка шерик келтирген, Аллахтын ордун ээлеп, Аллахтын мүмкүнчүлүгүнө аралашкан маселе келип, мына коркунуч, исламга бир жаңылыкты киргиз коркунучу ушул жерде атат. Аллах субхана таала мен силерге исламды толук кылып бердим, бардым, бир да неаматымды калтырган жокмун, жана ушул динге мен өзүм ыраазы болдум дейт. Аллах субхана таала бул дегиге ыраазы болгондон кийин албетте биз толугу менен бул динди ыраазы болуп кабыл алышыбыз керек. Мына жанагыда айтып кеткендей эле
Бул 22 Хаш сүрөсүнүн 78 аятында Аллах Субхана Таала бизди өзү мусулмандар деп атап кетти. Жана башка сүрөлөрдө Ибраим алейхиссаламды Бакара сүрөсүнүн 138 Ибраим алейхиссалам мусулман болгон деп жана башка бардык пайгамбарларды мусулман экенин атап, исламды ла иляха иллаллах, жалгыз бир гана Аллахка сыйынуучу бир гана Аллах татыктуу экенин белгилеп, мына исламдын эң чоң белгиси болуп, мына ушуга Аллахка жалгыздык кылып сыйынган Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнө чейин бул ислам дин экенин жана ошо ла иляха иллаллах экенин белгилеп кетти. Жана ошону исламда болуп Аллахка жалгыздыкты гана эч кимге шерк кылбай сыйынгандарды Аллах субхана таала көп учурда мусулмандар деп кетти. Момун мусулмандар деп кеткен дагы аяттар өтө көп. Эми ошол мусулман деген эмнени билгизет дегенде да биз айтышыбыз керек. Бул ошол ислам, истислам, бул мусулман толук баш ийген, бул Аллахтын буйруктарына тыйган нерсесине моюн сунган нерсени ошол мусулман деп атат. Ошол мусулман албетте Аллахка толук баш ийип, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп, анын ибадатын ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасагандай кылса, мына ошол мусулман болуп аталат. Эми ислам бул ордун белгилегенде албетте көп аяттарга токтосок болот. Көп хадистерге токтосок болот. Ошол аяттардын биринде Аллах субхана таала айтып атат: ислам башка диндерден жогору, үстөм, өкүм кылуучу башка дин кабыл албайт деген маселени коюп, мына 3-сүрөнүн 85 аятында жана 9-сүрөнүн 33 аятында Аллах субхана таала исламдын өтө бийик, үстөм, башка диндердин үстүнөн өкүм чыгаруучу өтө жогору дин экенин белгилеп кетип атат. Буну биз эмне үчүн айтып атабыз? Кээ бир жанагы организациялар бар, уюмдар бар. Баягы бизде неправительственный организация деп коебуз. Ошолор бир кандайдыр бир ынтымак алып келип атабыз, уюштуруп атабыз деп мусулмандарды, христиандарды, буддисттерди, ошонун ичине эле иудейлерди көлгө, олоо бир жерге барып семинарга кошо аралаштырып, мынакей силер теңсиңер, тең укуктасыңар, тең динсиңер, исторически тең келаткан, илгертен келаткан дин бул силерге таандык, бул жерде тең болуш керек, тең укуктуу болушуңар керек деп бириктирип, капыралар өздөрүнүн ойлоп тапкан диндерин мажбурлап исламга теңегенге аракет кылгандарды биз көрүп эле атабыз. Андайлар бар. Бүгүнкү күнү биздин Кыргызстанда да бар. Ошол эле учурда эчтекени карабай эле ооба биздин динибиз тең укуктуу болушубуз керек деп сүйлөгөн молдолор да бар. Ошол жака бириктирген жерге тең укуктуу болгула, мына достошкула, мамилелеш болгула, албетте мамиле башка. Бизде дагы туура түшүнгүлө, башка диндер менен анын үчүн ошон үчүн биз каршы болуп туруп согуш деген маале келбейт. Бул соодадагы, тиричиликтеги жашоодогу мамиле ал башка. Бирок диндерди бири-бирине теңеп коюш, окшоштуруп коюш ал башка. Биз ошо динди теңеп салыш маселесине келип токтоп, албетте ислам динин биз башка динге эч убакта окшоштурбашыбыз керек, теңебешибиз керек. Бул Аллах субхана тааланын буйругу болуп келип аткандан кийин биз динди бийик кармап, бийик тутуп, исламдын бийик экенин ар дайым даңазалап турушубуз керек. Мен жанагы айтып, бул башка диндегилер капыр болуп калды, ал диндегилер кабыл болбойт экен, Аллах алдындагы алар начар экен дегенге мен дагы бир аятты айткым келет. Менин сөзүм эле болуп калбаш үчүн Аллах субхана таала Юсуф сүрөсүнүн 12-сүрөнүн 40 аятында минтип белгилеп атат. Аллахтан башка силер сыйынып жаткан нерселер, силер жана ата бабаңар ат коюп алган ысымдар бөлөк эч нерсе жок. Аллах аларга ат койгон диндерине эч далил түшүргөн эмес. Өкүм жалгыз Аллахка гана таандык. Аллах өкүм чыгарып туруп динди белгилеш керек. Ал жалгыз өзүнө гана ибадат кылууңарды буйруйт. Ушул гана ислам деп атаган, ушул гана дин, эң туура дин. Бирок муну
көпчүлүгүңөр билишпейт деп Аллах субхана таала башка дин деп атап алгандардын, дин деп сыйынып алгандардын эч кандай далили жок. Аллахтан эч кандай далилдер келген эмес. Алар өздөрү жана ата бабалары ошентип аташып алган. Андан Аллахтан эч кандай бир далил Курандан эмес өздөрүнүн китебинде дагы эч кандай далил келген эмес деп белгилеп, Аллах субхана таала бул жерде баса белгилеп, Аллах үчүн ла иляха иллаллах, Аллах гана жалгыз өзүнө сыйынган мына ислам динди белгилеп кетип, мына бирок көпчүлүк инсан адамдар буну билишпейт деп бул дин башка диндер тууралуу баса белгилеп кеткен. Мына ушудан биз билебиз, бул биздин сөзүбүз эмес. Башка мисалы христианство деп өздөрү атап алышты. Алардын китебинде силердин диниңер Иисус, мисалы силердин диниңер христианство болду деп атаган эмес. Сенин атың христианин болду деп атаган эмес. Ошондой эле буддизм дин болсун деп эч бир кудай белгилемес, өздөрү атап алган. Башка диндерди, башка секталарды айта берсек, мына ушул жерден Аллах субхана таала аларда эч кандай далил жок. Аллахтын алдында бир гана кабыл болуучу дин бул ислам деп бизге исламды баса белгилеп кетип атат. Бул жерден дагы көп нерсени байкашыбыз керек. Ата бабаңар өздөрү ойлоп тапкан деген маселеге да баса белгилешибиз керек. Көп учурда биз байкайбыз, биз атадан бабалардан келаткан маселеде, ал ата бабаларыбыз жазашканда, ата бабаларыбыз ошодо келгенде, ошолордон келгенде, ошолор жазаганды жазып атпайлыкпы деп тырышкандарды өтө көп байкайбыз. Мына бул жерден Аллах субхана таала ата бабаңарды таап алган деген маселени белгилеп, ата бабаңар башка ошол эле Бакара сүрөсүнүн 20-21 аятында силерди жана силердин ата бабаңарды да мен жаратканмын дейт. Башка аяттарда ата бабаңарды ээрчип алат дегенде силердин ата бабаңар эмне жаңылышпайт беле деген маселелерди көп коюп, мына ата бабадан келаткан нерселерди тырышып алып жасай беребиз. Биз ошону колдоно берсек жаңылышып каларыбызды Аллах субхана таала көп жерде белгилейт. Мына ушул жерден мен кыскача белгилеп кеткен маселелерде мына ошон үчүн биз исламды сүйүшүбүз керек. Бул ислам телегей тегиз. Аллах субхана таала бардыгын нематын берди. Бардык ааламды телегей тегиз кылып, кынтыксыз кылды. Ошондой эле ислам берди. Исламдын бир да кынтыгы жок, кемчилиги жок. Ошону менен жашасаңар, бардык мен жараткан ааламдагы нерселердин кынтыксыз нерселерин бири-бирине дал келиштирсеңер, мына ошол бакыт, чексиз бакыт ошол деп да белгилеп кетет. Андыктан кайсы жерде бир проблема болуп атса, өзүбүздүн турмушубузда, жашообузда жана андай түшүнбөстүктөр болуп атса, кырылышып атсак, жаман жашап атсак, ал проблема өзүбүздөн, исламды түшүнбөстүктөн. Бул исламды алып келип тур биздин аалам менен кынтыксыз болгон биздин тегерегибизде аалам менен бири-бирине дал келиштире албаган үчүн бизде чоң проблема бар ошодон. Ошондуктан бул исламды кичине силерге түшүндүрүп кетиш үчүн дагы бул ла иляха иллаллах деп биз Аллахтан башка сүйүнчү зат жок деп айтып биз исламга киребиз. Бул ошентип биз мусулман болобуз. Бул аятка далил болуп, бул Хужурат сүрөсүнүн 49-сүрөсүнүн 14 аятында Аллах субхана таала айтып атат: "Биз иман келтирдик дегендерге айткын" дейт. "Андан көрө биз Аллахтын эркине баш ийдик" дешсин. Алар али иман келтирек дегендегиси негизи бул мусулман болуп, али момун болек маселесин алып келет. Бул биз шахада дуасын айтып исламга кирдик, мусулман болдук. Ал эми иманды билип, имандын